Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh. 21 iyun 2020 жыл. Мынакей Кудай буйруса Бишкек шаарына келдик. Мынакей алдымда Наргиза турат. Бардыңыздарга белгилүү. Наргиза ушул бизге өзүнүн бөйрөк оорусу менен кайрылып жардам сураган. Анан биз ушул бир ай мурун видео ролик чыгарып элден жардам сураганбыз. Азыркы учурда бардыгы ден соолугу боюнча бардыгы Кудай буйруса жакшы эле, анализдер жакшы эле, диализге барып келип атат. Анан Кудай буйруса ушу элге кичине отчет кылып коелу деп чыкканбыз. Мен өзүм дагы жумуштар менен келип калып Бишкекке, анан ушу кызды элге канча деген эл жардам берди бизге. 3 суткада 5 миллион сом акча чогулган. Кудай буйруса ушул операцияга аттанып турат. Донордун анализдери жакшы чыкты. Бардык нерсе өзүнүн убакыты боюнча болбойт экен. Ушу арада бир ай өтүп кетти. Кудай буйруса донордун дагы анализдери жакшы, Наргизанын өзүнүнкү да жакшы. Кудай буйруса аттанып турушат. Наргиза азыр учурда ден соолугу боюнча кичине маалымат берип кетсең. Assalamu alaikum. Ден соолугум баштагы караганда Кудайга шүгүр. Организм постепенно диализге көнүп баратат. Бир аз кыйналыш болот диализге барганда, давление түшүп кетет, көтөрүлүп кетет, ошол убакта бир аз кыйналып калбасам, Кудайга шүгүр баштагы караганда жакшы. Сен азыр жумасына 3 жолу болуп атасың, Биз ошол Россиядан, негизи эле көп Европалардан, көп өлкөлөрдөн адамдар кайрылып, даже ушул мынакей кошунабыз Өзбекстандагы мусулмандар кайрылып, бизге жаңы кайра башынан видео растап бергиле, биз өзбекче чыгарып, Өзбекстандан да акча чогултуп берген аракет кылабыз деп ушунчалык аракет кылышты. Негизи биз билген жакын өлкөлөр жана сыртта жүргөн мигрант бир туугандарыбыздын бардыгы бул видеону көргөн адам бардыгы чыгышты, бардыгы өзүнүн бир салымын кошту. Анткени бул 5 миллион акча оңой акча эмес. Өтө мындай кайдыгер карашкан жок. Ушул кыз бар экен, мынакей өзүнүн дагы мына азыркы учурда операцияга аттанып жатат. Анан биз дагы ушул бирок коомдук бирикмеси дагы ыраазычылыгын билдирет ушул элге кайдыгер карабаган элге. Аллах разы болсун. Ушу ар бириңиздерге каалайбыз чын ден соолук, үй бүлөлүк бактылуулук каалайбыз. Ушу бир туугандарыңыздар, ата энеңиздер, бала чакаңыздар аман болсун, ден соолуктары чың болсун, өмүрлөрү узун болсун. Сиздерге чоң рахмат. Аллах разы болсун. Муну ооз-эки айтып бүтүш дагы кыйын. Сен дагы өзүңдүн бир каалооңду айтып көрсөң элге кайрылып дагы. Мындан бир ай мурун ушунчалык ыйлап сиздерден жардам сураган. Кудайга шүгүр. 18 май күнү акчабыз сбор башталган, 21 май сборубуз токтолгон. Сиздерге Аллахым разы болсун. Канчалар жардам бердиңиздер, Аллахым эки эселеп берген болсун сиздерге. Үй бүлөңүздөргө бактылыктар, тынччылык болсун. Эч бир жаным деп, оорутам деп эч качан сыздабасын. Ата эне балам деп, бала ата энем деп ыйлабасын. Мага берген болсоңуздар, сиздерге эки эселеп берсин Аллахым. Эч качан жакшылыгыңыздарды унутпай, Кудайым буйруса, беретсам ийгиликтүү болуп иншалла. Анан колдон келишинче мен сиздерге дагы жакшылыгыңыздарга жардам берем деген көптөн көп үмүттөмүн. Кудайым буйруса ошол күндөрдү насип кылсын. Эч качан кандай десем мындай бул жакта айтылат турган сөздөрүм көп, бирок мен эч качан сиздерге жеткире албайм. Болгон ыраазычылыгым эле билдиргим келет. Сиздерге Аллахым эки дүйнө бактылык берсин. Кандай гана дуаларыңыздар, кандай гана ой тилектериңиздер болсо, Аллахым кабыл кылып, дуаларыңыздар кабыл кылсын. Ар бир намазыбызда, ар бир дуабызда барсыздар иншалла. Сиздер үчүн көп дуа кылып турабыз. Буйруса Турцияга кетип атканда дагы видео отчет кылабыз деп буйруса. Кудай буйруса азыркы айтып кеткендей, донордун анализдери абдан жакшы, Кудай буйруса, туура келип атат. Кудай кааласа эми аз айтыш кыйын болуп атат, кайсы убакта кетет, бирок азыркы учурда көрүп атасыздар, карантин болуп, бир жак сырттан чыгыш, сырттан кириш да кыйыныраак болуп атат. Эми Кудай кааласа бирок бардыгы жакшы болот. Ушул аэропортко узатып отуруп, Кудай буйруса аэропортко узатып отуруп да видео ролик чыгарабыз иншалла. Наргиза дагы ушул мурунку видеосунда
элге кайрылып квартира боюнча айткансың, анан ушул талант деген байке чыгып, ушу менин үйүмө мынакей акысыз жаша, Аллахтын ыраазычылыгы үчүн мен сага бесплатный берем деп берген. Анан ушул талант байке да өзүнүн кичине ыраазычылыгын билдирип кетсе. Талант байке, Аллахым ыраазы болсун, эки дүйнө бактылуулуктарды насип кылсын, берип жаткан күнүмдүк рызкылардын берекесин берсин. Талант байкеге бизге кандай жакшылык кылган болсо, Аллахым экиселеп берген болсун талант байкеге. Аллахым ыраазы болсун сизге. Миң мертебе шүгүр сизге. Бир ай жашадык сиздин үйүңүздө, Кудайга шүгүр. Бир бут басып келген жок талант байке ошол убакта. Кудайга шүгүр, Московская Гоголяда ошо талант байкенин жашаган. Мынакей көрүп атасыздар, Борке бир тууганда ушундай адамдар бар экен. Эч ким интип квартирасын бир айга бербейт. Именно Бишкекте билесиздер, квартиранын эле баасын билесиздер. Ушу бир ай жашашты. Биз дагы Мирок коомдук бирикмесинен дагы ыраазычылык билдиребиз. Үйүбүздө бир ай жашап, ушу диализге жакын жерде ушул жерде бир ай жашашты. Абдан жакшы болду. Өтө жеңилдик бердиңизге дагы мен дагы кааларым, чын ден соолук. Аллахым ушул үй бүлөңүзгө тынччылык берсин, аманчылык берсин, береке берсин. Ыраазычылык билдиребиз. Жана баса айта турган болсок, частный клиника Витадагы иштеген врачтарга дагы ыраазычылык билдирет элек. Анткени Наргизага кайдыгер карабай, ошосун карап өзүнүн жеңилдиктерин беришкен, ошого дагы өзүнүн ыраазычылыгын билдирип айтып кетсем. Советбек байке, Тыныбек байке, Азамат байке, сиздерге Аллахым ыраазы болсун. Ушунча сиздер мага да жардам бердиңиздер. Анткени бир жумасына 3 жолу барчумун. Ошону 2 күнүнө төлөчүм, 2 жолу барганыма. 3-үчүсү мага бесплатный кылышкан. Анткени мен операцияга кетем деген акчамды жоготобу, коротобу, ашыкча кетип калбасын Наргиза. 2 күн төлөйсүң келгенине. Үчүнчүсү ошондо сага бесплатный болот деп Советбек байкелер мага жардам берген. Аллахым сиздерге ыраазы болсун, сиздерге ыраазымын, рахмат сиздерге. Рахмат, биз дагы ошончолук коелу. Үй бүлөңүздөргө тынччылык берсин, аманчылык берсин. Ар дайым ушундай адамдарды, ушундай муктаж болуп турган убакта жардам бериңиздер. Бул биринчиден болбосун, дагы көп жардамыңыздар тийгизиңиздер. Биз болгону коомдук, Мирок коомдук бирикмеси ушул сиздерге окшогон беришен адамдар менен ушундай муктаж болуп калган адамдардын ортосунда көпүрөбүз. Биз дагы аракет кылабыз. Кудай буйруса, ушул мынакей бүгүн 21-июнь сиздерден суранам, дуа кылыңыздар Наргизага. Бүгүнкү күндөн баштап дуа кылыңыздар. Колуңуздардан келген дуаңыздарды кылып туруңуздар, намаздан обязательно дуа кылып туруңуздар. Анткени бул операция деле оңой операция эмес. Өтө операциядан кийин дагы көп курс лечениялар бар экен. Ошондон дуа кылып туруңуздар, унутпаңыздар Наргизаны. Сиздерден Аллах разы болсун, Аллахтын тынччылыгы болсун, Аллахтын берекеси болсун. Ассаламу алейкум, рахматуллахи ва баракатуху.